Илдеттин жайылышына жарандар маани бербей коомдук жайларда жана көчөлөрдө жүргөнү кооптуу жагдайды туудуруп жатат. Мындан улам Ош шаарына жана башка аймактарга өзгөчө абал киргизилди. Анын негизинде коменданттык саат бүгүндөн тартып күчүнө кирет. Коменданттык саат учурунда жарандардын көчөдө жүрүүсүнө жана унаалардын кыймылына катуу тыюу салынат. Бул аракеттердин баары калктын карантиндик эрежелерди сактоосуна жана саламаттыгы үчүн жасалды. Өзгөчө абал режими киргизилген аймакка жергиликтүү каттоосу жок жарандардан башкаларга кирүүгө тыюу салынат. Эрежеге ылайык уруксат берилген мекеме ишканалар эртең мененки саат 7ден кечки 8ге чейин ишкананын жетекчиси тарабынан күбөлөндүрүлгөн аныктаманын негизинде гана атайын унаа менен жүрүүгө болот. Ал эми жарандар азык-түлүк дүкөнүнө, дарыканага жана медициналык жайларга гана барууга мүмкүн. Ошол эле учурда өздүгүн аныктаган документи жана атайын толтурулган маршруттук анкетасы болууга тийиш. Айта турган нерсе бул мезгилдерде дары алганга чыккандарга, эгер цирколоп калса докторго баргандарга, ошондой эле баягы бөйрөгү ооруп гемодиализ ала турган жарандарыбыз бар экен, күнүнө 2 маал. Жана башка дагы ошондой ден соолугуна байланыштуу токтоосуз жардам көрсөтүлө турган жарандар колундагы маалымдоочу каты менен өткөрүлөт. Ош облусу жана шаар боюнча бүгүнкү күндө 65 санитардык карантиндик посттор күнү түнү иштеп жатат. Ал эми чек ара пункттарында жарандардын өтүүсү толук чектөөгө алынган. Коменданттык саатта кармалган жарандар мыйзам чегинде жоопко тартылып, айыппулга жыгылат. Ал эми коменданттык саатты өзгөчө абалдын эрежелерин бузган болсо, мыйзамдын негизинде жоопко тартылат. Бул иштарап жана салуудан баштап ошол укугун чектегенге чейин барылышы мүмкүн. Ошондуктан биз кайрылып кетет элек жалпы жарандарга ошол эрежелерди таксактаңыздар. Ана ошондой эле Ош шаарынын аймагына бир топ автоунаалардын жүрүшүнө өзгөртүү киргизилди. Учурдагы кырдаалга байланыштуу коомдук тартиптин сакталышы өзгөчө маанилүү. Өлкө боюнча коронавирус жуктуруп алган жалпы оорулардын саны 25 мартка карата 44кө жетти. Ош облусунда 20, Жалал Абад облусунда 19, Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 1 учур жана Баткен облусунда 1 илдетти жуктуруп алган жаран бар. Бул учурлар 2 эркек жаранында тастыкталды. Бирөө 1985 жылкы, экинчи жаран 1960 жылкы. Бул жарандарды контактта болгон жарандарды изилдөөнүн негизинде табылган. Бир жаран Испания өлкөсүнөн келген жаран менен контактта болгон. Экинчи жаран болсо Дубай өлкөсүнөн өзү учуп келген. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ооруканалардан тышкары жеке менчик медициналык жайларда милдеттүү түрдө иш алып барууда. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, жаңылыктар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндөн баштап Ош облусунун Кара Суу, Нокат райондорунун аймагына жана Ош шаарынын аймагына өзгөчө абал киргизилди. Өзгөчө абал бул кириши менен кечки саат 20дан эртең мененки саат 7ге чейин коменданттык саат киргизилет. Бул мезгилдерде жарандардын жылып жүрүүсү чектелет. Айта турган нерсе бул мезгилдерде дары алганга чыккандарга, эгер цирколоп калса докторго баргандарга, ошондой эле баягы бөйрөгү ооруп гемодиализ ала турган жарандарыбыз бар экен, күнүнө 2 маал. Жана башка дагы ошондой ден соолугуна байланыштуу токтоосуз жардам көрсөтүлө турган жарандар колундагы маалымдоочу каты менен өткөрүлөт. Бул токтоосуз ошондой эле турмуш тиричиликке керектүү товарлар, азык-түлүк, курулуш материалдары жана башка ушул илдетке каршы каражаттар бул токтоосуз өткөрүлөт. Ал эми массалуу маалымат каражаттарынын кызматкерлери ошол илдет чыккан аймакка коюлган санитардык карантин постторго барып жарандардан интервью алууга жана ошол илдет чыккан айылдарга барып интервью алууга тыюу салынат. Себеби бул да келип баары эле ошол кылып аткан иш-чаралар калкыбыздын коопсуздугу үчүн көрүлүп жатат. Ошон үчүн түшүнүү менен кабыл алыш керек. Ал эми коменданттык саатты өзгөчө абалдын эрежелерин бузган болсо, мыйзамдын негизинде жоопко тартылат. Бул иштарап жана салуудан баштап ошол укугун чектегенге чейин барылышы мүмкүн. Ошондуктан биз кайрылып кетет элек жалпы жарандарга
ошол эрежелерди таксактаңыздар. Ана ошондой эле Ош шаарынын аймагына бир топ автоунаалардын жүрүшүнө өзгөртүү киргизилди. Себеби мурда жүк ташыган автоунаалар Бишкектен келе жатып Ош шаары аркылуу Баткенге өтө турган болсо, Баткен областына. Азыркы күнү Ош шаарына кирбестен Бишкек тараптан келе жаткан учурда биз Т-Образка деп коебуз, ошодон оңго бурулуп, бул баягы шаардык ГАИ аркылуу ХБК кичи шаарчасы тарабынан ошол жак менен Кулатов кичи району аркылуу кете турган болуп, атайын ошондой багыттар көрсөтүлдү. Себеби бул да бардык барып, ошо коопсуздук чараларынын бир алкагындагы иштер бул дагы. Ошон үчүн жүк ташыган автоунаалардын жетекчилерин айдоочуларын айтып коебуз, ошол тууру түшүнбөстүктөн шаарга кирип алса, анда киргизилбейт. Бир топ пробка жаралып калган себеби да ошол болуп атат. Себеби жүк ташыган машиналар киргизилбейт бул шаарга. Ал эми ошол илдет чыккан айылдарда адамдар сыртка чыгарылбайт, жана сырттагылар ичкери киргизилбейт. Ал эми бул өзгөчө абал киргизилгенден сырткары Ош областынын аймагында өзгөчө кырдаал киргизилген жерлер бар. Анда дагы бул өзгөчө абалга караганда бир топ жеңилирээк, бирок ошондой болсо дагы баягы кыймылдар чектелген. Анан бул жерде баса белгилей кетчү нерсе, жарандарыбыз көпчүлүгү кайрылып атат. Азык-түлүк, дары-дармек алганда кандай болобуз деп. Бул боюнча тиешелүү жергиликтүү органдарга тапшырма берилди. Атайын ошо жерлерде демилгелүү топтор түзүлүп, аймактык комитеттерде, айылдарда ошол кайсыл жаранга эмне керек экенин айтышса, топтоп ошо 1-2 адам топтолуп, баары келбестен. Ошолор келип, ошо баягы керектүү азык-түлүктөрдү, дары-дармектерди жана курулуш материалдарын алып кетүү жактары уюштурулуп атат бул жерде. Жалпысынан бүгүнкү күндө Ош облусунун кара суу, жалпы эле Ош облусунун жана Ош шаарынын аймагында 65 санитардык карантиндик посттор коюлду. Анын ичинде обсервацияда жаткан адамдарды караган посттор да бар. Ошондой эле жөө жүрүп коопсуздукта карагандагы маршруттар бар бүгүнкү күндө. Ал эми бир гана комендант бул жерде, анан башка баягы өзгөчө абал киргизилген жерлерге коменданттын участкалары ачылды. Бул бүгүнкү күндө Кара суу районунда бирөө, Нокат районунда бирөө, анын ичинде майда участкалар бар. Ош шаарында дагы бир коменданттык өзүнчө коменданттык участка болсо, анын ичинде майда участкалар бар жетти. Бүгүн биз массалык маалымат каражаттары аркылуу кайсыл жака кайрыла турган тиешелүү маселе суроолор боюнча кайрыла турган боюнча биз телефондорду жана WhatsApp номерлерин, электрондук даректерди бердик. Көбүнчө пропуска маселеси боюнча кайрылган жарандарга атайын бул жерде түшүндүрүп коючу нерсе, пропуска жөнөкөй жарандарга берилбейт. Бул жерде укук короо органдарына жана медицина кызматкерлерине, ошондой эле илдетти жоюуга катышкан айрым бир мамлекеттик кызматкерге. Себеби бул жерде пропуска бере турган болсок, бул пропуска болгону коменданттык саат убагында жылып жүрүү үчүн гана берилет. Бул 8 кечки саат 20-дан эртең мененки 7-ге чейин. Ал эми башка күндүз иштей турган мекеме уюмдар атайын ушу иштеген кызматкерлердин болушунча аз санда атайын тизмелерин берген болсо, блокпосттордон өткөрүлүп, ошол жумушуна келип кете берет. Ал эми баягы жогоруда айттык, азык-түлүк ташыган, жүк ташыган автоунаалар токтотулбайт. Эгерде түшүнбөстүктөн кай бир жерлерде ошол токтотулган маселелер болсо, биз атайын ошо ишеним телефондорду койдук массалык маалымат. Ар бир суроо маселелер боюнча кайрылса, биз тиешелүү чараларды көрөбүз. Себеби мурда жүк ташыган автоунаалар Бишкектен келе жатып Ош шаары аркылуу Баткенге өтө турган болсо, Баткен областына. Азыркы күнү Ош шаарына кирбестен Бишкек тараптан келе жаткан учурда биз Т-Образка деп коебуз, ошодон оңго бурулуп, бул баягы шаардык ГАИ аркылуу ХБК кичи шаарчасы тарабынан ошол жак менен Кулатов кичи району аркылуу кете турган болуп, атайын ошондой багыттар көрсөтүлдү. Себеби бул да бардык барып, ошо коопсуздук чараларынын бир алкагындагы иштер бул дагы. Ошон үчүн жүк ташыган автоунаалардын жетекчилерин айдоочуларын айтып коебуз, ошол тууру түшүнбөстүктөн шаарга кирип алса, анда киргизилбейт. Бир топ пробка жаралып калган себеби да ошол болуп атат. Себеби жүк ташыган машиналар киргизилбейт бул шаарга. Ал эми ошол илдет чыккан айылдарда
адамдар сыртқа чыгарылбайт жана сырттагылар ичкери киргизилбейт. Ал эми бул өзгөчө абал киргизилгенден сырткары Ош областынын аймагында өзгөчө кырдаал киргизилген жерлер бар. Анда дагы бул өзгөчө абалга караганда бир топ жеңилирээк, бирок ошондой болсо дагы баягы кыймылдар чектелген. Анан бул жерде баса белгилей кетчү нерсе, жарандарыбыз көпчүлүгү кайрылып атат. Азык түлүк, дары дармен калганда кандай болобуз деп. Бул боюнча тиешелүү жергиликтүү органдарга тапшырма берилди. Атайын ошо жерлерде демилгелүү топтор түзүлүп, аймактык комитеттерде, айылдарда ошол кайсыл жаранга эмне керек экенин айтышса, топтоп ошо 1-2 адам топтолуп, баары келбестен ошолор келип, ошо баягы керектүү азык түлүктөрдү, дары дармектерди жана курулуш материалдарын алып кетүү жактары уюштурулуп атат бул жерде. Канча комбинаттар болуш керек? Жалпысынан бүгүнкү күндө Ош облусунун Кара Суу, жалпы эле Ош облусунун жана Ош шаарынын аймагында